Аксы районундагы кесиптик техникалык билим берүүчү номер 69 лицейинде бош кызмат орундарынын жарманкеси болуп өттү. Жарманке жаштардын арбын келиши менен маанилүү болду. Теманы аймактык кабарчыбыз баяндайт. Жалал Абад областындагы жарандарды коомдук колдоо борборунун демилгеси менен Аксы райондук эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгы кесипчилик техникалык окуу жайынын жамааты менен биргеликте бош жумуш орундарынын жарманкеси өткөрүлүп, бош жумуш орундары тууралуу кеңири маалыматтар берилди. Андан сырткары жумуш орундарынын соц тармактардан кандайча таап, кандай кеңештерди алууга боло тургандыгы тууралуу онлайн түрүндө таныштырылды. Бүгүн ошол бош жумуш орундары жарманкеси чогуу биргеликте өткөрүлүп атат да. Бул иш-чаранын негизги максаты ошол жумуш издегендерге же болбосо жумушчу издеген ишкерлерге кандайдыр бир маалымат компаниясы аркылуу аларга бир колдоо көрсөтүү, жардам көрсөтүү катары ошол максат өткөрүлүп атат да. Атайын юрист эксперттерди алып келгенбиз, профсоюздун өкүлдөрүн алып келгенбиз. Алар ошо эмгек мамилелери, эмгек укуктары жөнүндө атайын кеп кеңештерди акысыз берип атат. Аксы районундагы Алтай айыл аймагы мекеме ишканалар өздөрүндөгү вакансиялык бош орундорго да адистерди чакырган маалыматтар таратылды. Мындай жарманкелер жаштар үчүн жактырган кесибине ээ болууга шарт түзөт. Ошол Аксы районунун социалдык эмгек жана камсыздоо бөлүмүнөн жазылган бул жерге. Азыр окуубуздун башталганына 15 күн убакыт болду. Бирок аз аралык убакыт ичинде бул окуу жайдын мугалимдери аябай жакшы окутуп жатышат. Аз убакыт ичинде бизди айдоочулук кесипке бир кыйла үйрөтүп койду десек жаңылышпайм. Ушул учурдан пайдаланып, мен ушул жердин мугалимдерине, жалпы жамаатына чоң ыраазычылыгымды билдирем. Гербин шаарындагы номер 69 кесиптик лицейе кесипке даярдоо жана кайра даярдоо квалификациясын жогорулатуу жаатында мыкты иштеп жатышат. Окуу жайдагы даярдалып жаткан адистерге кызыккандардын саны да арбын. Аталган окуу жай райондук эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгы менен да кызматташып келет. Аталган мекеме жумушсуз жүргөн жаштарды иш менен камсыз кылууда. Бош орундардын жарманкесин өткөзүп жатабыз. Мына бүгүн жаштар, бүтүрүүчүлөр, ошондой жумушсуздор активдүү катышып жатышат. Быйылкы жылга мына бизге жумуш издеп кайрылгандар, кеп кеңеш бергендер, сунуштагандарыбыздын баардыгы, мисалы үчүн 1242 адамга жумуш табуу боюнча кеңештерди бердик. Ошол эле кезде жумушка окутуу боюнча биринчи кварталга чейин мына ушул убакытка чейин 55 жаранды кесипке окуттук. Ошондой эле 991 адамга жумуш орундары боюнча сунуштарды бердик. Мындай иштер такай ар дайым жүрүп турат. Кесиби бар адам жерде калбайт. Андыктан ар бир жаран өзү сүйгөн кесипке ээ болуу менен эмгектенүүгө укуктуу. Диана Райымжанова, Абдумомун Калбаев, Нурболот Мамбеталиев, Аксы району.